Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу мусулман бир туугандар. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Жалындуу ысык салам каалоо менен биргеликте Ош шаарыбыздагы жаңы курулуп жаткан Ош шаардык муниципалдык базардын жанында турган учурубуз. Бул жер Ош шаардык муниципалдык базары жаңы курулуп жаткан учуру. Жакынкы учурларда буюрса, дал ушул соода тармагында иштеген инсандарга дал ушул Ош шаардык базары муниципалдык базар өткөрүлүп берет. Ал эми бул жерге кандай келем дегендер болсо, бир кыскача айта кетейин. Бекмамат Осмонов көчөсү, этиги отор эс алуу жагынан келсеңиздер болот, тагыраагы Достук айлампасынан. Ал эми бул жактан болсо Барсбек каганы айлампасынан келесиздер. Көкүмби көчөсү келип кошулат, Гапар Айтиев көчөсү дал ушул Сулаймантоо тараптан келгенде айлампадан түз эле бул жака жүрсөңүздөр, экинчи жол чырактан кийин өтөсүздөр, оң тарапка буруласыздар. А бул жакта болсо Ош шаардык муниципалдык базарынын курулушуна күбө болосуздар. Жана ошондой эле буюрса жакын күндөрү бүтүп калат деген ишеничтебиз. Бул нерсеге толугураак көз чаптырып, кандай деңгээлде бүтүп жатат, жана ошондой эле кандай экендиги күнгө карай бейшемби 15 май. Ал эми биз болсо дал ушул видеороликти баштадык. Күбө болуп туруңуздар. Бул жакта жумушчулар иштеп жатыптыр сыртында. Негизинен бул жерде атайын унаа токтотуучу жайлар да каралган. Алдына дал ушул муниципалдык базардын алдына. Ал эми могул алды жактарынан эле баштасак, жашылдандыруу тармагында атайын мондай арчалар тигилген. Ушул жерден баштап кетели. Көрүп турасыздар. Ал эми алды жактарында дал ушундай дарыкана, мындан сырткары акча алмаштыруучу жайлар дагы курулат экен. Аны менен катар убактылуу тез татым тамак ашканалары дагы каралыптыр. Негизинен дал ушул Ош шаардык муниципалдык базарына тетиги жактан бир кирме, жана ошондой эле бул жерден бир кирмени көрө алат экенбиз. Анда биз биринчи эле ушул жактан баштап кирип кетели. Негизинен суу өтүүчү атайын лотоктор орнотулган. Ичи толук түрдө ар бир катар, ар бир бөлүмдөргө чейинки жерлер асфальтталган. Анан электр момчалары тартылып, өрт коопсуздук жактары да каралыптыр. Бул жерде негизинен мен ойлойм, бир эле тетиги базар жакта квадрат метри кичинекей жерде олтургандар болгон, чоңураак жерлерди алып олтургандар болгон. Ошого карата берилсе керек, бул жер дагы каралыпчы. Азыркы учурда мына ушундай ички көрүнүштөр. Суу жамгыр жааганда агып түшүүчү түтүктөр атайын таналар орнотулган экен. Жактарга агып түшүп кетет. Ал эми бул жактагы лоток менен кошо агып түшүп кетет экен. Анан буюрса бул жака көп орундуу душ, туалет менен биргеликте душ, даараткана каралган дейт атайын. Анда болсо видеороликтин жүрүшүндө көргөзүп өтөбүз. Бул жактан 6-чы катарга келип калыппыз. Тетиги жактарда жумуш кызы жүрүп атыптыр. Азыр ушул жерге чейинкисин көргөзүп, андан кийин биз кийинки катарга өтөлүчү. Ушул 8-чи катар экен. 8-чи катар менен түшүп кетели. Азыркы учурда базар мына ушундай.
Сыртта болсо күн аябагында ысык. Бирок ошентсе дагы биздин чет жерде жүргөн бекендештерибизге жана ошондой эле ушул соода тармагында алектенген инсандарыбызга, кыргызстандыктарга, мусулман туугандарыбызга ушул видео роликти аз да болсо пайдасы тиет деген ишеничте тартып чыгарып жаткан учурубуз. Өрт коопсуздугун алуу максатында атайын тетиги унаалар, өрт өчүрүүчү унаалар жүрө турган атайын кененирээк жолдор салынган. Бул жерлерден кеңири жүрө алат. Албетте өрт коопсуздугунан Алла таалам сактасын. Биз жана биринчисинен кирбедик беле. Ал эми ошонун эле бул жак тарабында экинчиси бар. Ошол жерден келе жаткан учурубуз. Азыр биз түштөн учурунда келип тартып атабыз. Ишчилер эмне үчүн жок, эмнеге кызуу жүрбөй жатат деген дагы айтуулар болушу мүмкүн. Балким ошондуктан түштөнү көчүп кетишкендир. Азыр жүрө береличи, кана биз болуп жаткан жумуштарды гана көргөзө берели. Ар бир катар мына ушундай. Негизинен бул базар 2000ден ашуун, тагыраагы 2500 чейинки соодагерлерге ылайыкташтырылып болжолдуу түрдө айтып жатканым салынган экен. Анан унаа токтотуучу жайлар болсо дээрлик 1,5 тагыраагы ошол 1,5 ашуун унаа токтотуучу жайлар каралыптыр. Көрсөтүп атасыздар мына. Болушунча сиздерге көргөзүп берип жатам. Мындай жасалмасы жок, нак так өзүбүзчө болгон жумуштарды. Бул эми толук түрдө бүтө элек. Албетте дагы да болсо жай айларына деп биз уккан болчубуз. Июнь же болсо июлдун тагыраагы 20-сы деп укканбыз. Көрүүчүлөрдүн арасында болгондор, билгендер болсо жаза кетсеңиздер болот. Тагыраак маалыматты дагы да болсо толуктап. Бул жерде квадрат метри чоңураак экен, мына караңыздар. 1, 2, 3 жарым, 1, 2, 3. 3 жарымга 3 экен. Бийликтиги дагы бир 4төн ашып калса керек. Ал эми бул жактын квадрат метри кичине чоңураак. Бул жактагыларды болсо кичинекей экен. Айырмачылыгы тетиги базарларда кичинерээк олтурган жердегилер келип чоңураак жерге олтурбаса керек. Ошондон айырмасы болуп керек. Чоңурактагылар демек чоң гана олтурат. Кичинеси өзүнүн кичинекей эле жерге олтурат. Жана жолдун боюнда сатуучулук кылгандар да бар да. Биз тетиги эски Ош базарынын кире беришинде жолдун боюнда кичинекей сандыкча коюп, же болбосо башка коюп турмуш кылгандар да бар. Соода кылгандар. Ошолор менин оюм боюнча кичинекей квадрат метрлүү сатылмалуу комнаталарга жайгашса керек. Дээрлик биз бул жака чыгып калдык. Арт тарабына. Жүрө береличи. Азыр ушул жактагы туалет душ менен көргөзүп кетели. Бул жак тамактануучу жай окшойт. Бул жакта болсо унаа токтотуучу жай экен. Ал эми тетиги жак, мына жак. Биз өткөндө келгенибизде
Билип кеткен болчубуз. Дарат казынасы менен биргеликте душ орнотулат депчи. Кыскача жуунуп тазаланчу жер. Ал эми бул жакта тамактануучу жай. Бул жерден көргөзүп кетейин. Сиздерге ичи көрүнбөйт экен. Эшиги жабык экен, ошондуктан ушул жерден эле көргөзүп коёюн. Бул жакта болсо жол таман таштары басылган. Ош шаардык муниципалдык базарынын курулушунун жанында эле сөзсүз түрдө ашканасы бар экен бул жакта. Бул жакта да ашкана бар экен, караңыздарчы. Тыккан болчуптур. Жакшынакай. Ушул нерселердин баардыгын эми жакшылыкка иштетели буюрса, баардыгы жакшылыкка деп ниет кылалы. Бул жакта болсо өзүңүздөргө жогоруда айтып өткөндөй, унаа токтотуучу жайлар. Көрдүңүздөр? Эми жогорку жакка дагы бир курулуштар түшөт окшойт. Жумуш негизинен кызуу ошол жакта жүрүп жатыр. Жанагы дараткана душ деген ушул жакта. Асфальт ысыкта күн ысып атат, аягына жабышып. Бутурак жол таман таштары бар экен бул жакта. Болгондо чагылдырып көргөзөлү деп турабыз. Азыр бул жактар жабык. Тилекке каршы жабык. Көрдүңүздөрбү? Тиги жакта да курулуш жүрүп атыптыр. Дээрлик бул асфальт өткөндө эле төшөлгөн болчу. Мынакей. Дагы болсо ушул муниципалдык базардын айланасында жүрөбүз. Электр момчалары тартылып, дүрбүктөр орнотулган. Суу чыгат бекин, көрөлү азыр. Кудайга шүгүр. Суу да келип калыптыр. Мына караңыздарчы, Аллага шүгүр. Суу түтүкчөсүнөн суу агып чыгып турат экен. Ачып көрдүм, суу бар экен, Кудайга шүгүр. Эки тилкелүү жол курулган экен. Төрт тилкелүү десем дагы жаңылышпайм, эми четтеринде көбүнчө бизде унааларды коюп коет эмеспи? Дагы бир катарына кирип көргөзүп коеюн.
Ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу замандаштар, албетте бардыгыбыз жакшы ниет менен түз ниеттерди коюп туралы. Ушул муниципалдык базарыбыз ийгиликтүү, жакшы болуп, сонун бүтсүн деп ниеттерди коюп туралы. Негизинен мына ушундай өрт коопсуздуктардын алдын алуу максатында ушундай шаймандар орнотулган. Булардын баардыгын көрүүгө болот. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, assalamu алейкум. Жасыңарып. Бул жакта атайын кумду салып коюшат. Кумду эмне үчүн десеңиздер, жанагы өрт чыккан учурда колдонушат көпчүлүк учурда. Тетигинде шаймандар деле ошол жерге өзүнүн жардам берет. Ичинде пена болот, атайын жаап кала турган. Мындан сырткары муну челек туурасында билесиздерби? Эмне үчүн? Бул жагы туюк, мындай шиш болот. Мунун бир максаты бар, эч ким урдабайт, эч кимге пайдасы деле тийбейт десек болот. Сууну алып чачканга оңой. Мындан сырткары могул жагы музду жарганга удобный. Ар кандай өзүнүн ыкмалары бар. Кыскасы ошондой. Көрдүңүздөрбү? Бул жактарда дагы ички жасалгасын бир сыйра көргөзүп коеюн. Ички жасалгасы азыркы учурда кооздолуп жасалып жатты. Толук бүтө элек эми. Ондай. Бул жакта дагы бир эми кичинекей офистер же болбосо сатылма ар кандай нерселер курулса керек. Кафель басылыптыр. Негизинен мына ушундай дал ушул муниципалдык базардын алдында да моундай кичинекей даараткана да бар экен. Бул жерден көрө алдык. Мына көрүп турасыздар, Ардактуу кыргызстандыктар, 15 май күнгө бейшемби. Тез жайра каналы аз да болсо сиздер үчүн ушундай маалымат чыгарып, видео роликти даярдап койдук. Сиздерге пайдалуу болгонубузду биз өз максатыбызга жеттик. Ал эми мегаполистин маңдайында жайгашкан ушул жер. Эгерде дарегин билбейм десеңиздер, Бекмат Осмонов көчөсүнүн чекесинде жайгашкан. Сак саламатта туруңуздар, Кыргызстаныбыз өнүксүн, жакшы ниеттерди кылып туралы.